Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullah ve barakatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bugün dağısı menen biz insandın beyişke kelüsüne sebepkar bola turgan amallarının qatarın toluqlamakçыбыз. Бүгүнкү биз менен токтолуп кетиш темабыз бул мусулмандарга зыян берүүчү нерсени жолдон четтетип коюу. Аны тазалап коюунун фазилети тууралуу, анын сооктуулугу тууралуу, анын жаза сыйлыгы тууралуу токтолуп кетмекчибиз. Албетте бул темага кирер алдын биз кээ бирки эскертмелерге токтолуп өтөбүз. Биринчи эскертме бул чындыгында ислам дини ар бир мусулман пендени башка мусулмандарга пайдалуу болгон ишти жасамалыкка, башка мусулмандардын алдыга жылуусуна, алардын бир ийгилик табуусуна себепкер боло турган амалдарды аткармалыкка ислам дини кызыктырат. Жана ошол нерсеге үндөйт. Жана ошону аткарган адамдарга көптөгөн соопторду убада кылган. Жана ошондой эле дагы ислам дини бул ар бир мусулманды тазалыкка буйруйт. Мусулман өзүн таза тутуусун. Жана ошондой эле дагы өзүнүн жашаган жерин таза кармоосун. Жана ошондой эле өзү жашап жаткан коомду, өзү жашап жаткан айлана чөйрөнү таза кармоосун тазалыкка бул ислам дини буйруйт. Жана дагы бул ислам дини ошондон эле тескериси мусулман пендесин башка мусулмандарга зыян бере турган нерселерден кайтарат. Башка бир мусулмандын көңүлүн чыра турган, анын көңүлүн оорута турган иштердин баарынан кайтарат, ал нерседен тыят. Жана ошондой эле дагы бул ислам дини бул саламаттыктын дини. Башкаларга тынычтык гана болуусун каалайт. Эч бир пенде зыян тартуусун ислам дини каалабайт. Ар бир мусулман пендесинен башкаларга зыян бербөөсүн, тескерисинче аларга пайда гана алып келүүсүн бул ислам дини кызыктырат. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисин токтолуп өтө турган болсок, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abu Hurayra Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лaqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'zi al-muslimin." Равахул Муслим. Чындыгында мен бир кишинин бейиште жүргөндүгүн көрдүм дейт. Ал ошол мусулмандарга зыян берип жаткан жолдогу даракты кыркып, кесип алып койгондугу себептүү дейт. Башка бир риваяттарда келет, бир киши жолдон өтүп бара жатып, мусулмандарга зыян берип жаткан бир дарактын бутагын көрүп калып, мына ошол нерсени башка мусулмандарга зыян бербесин деп, ошол бутакты бутап алып койгондугу себептүү ал инсан бейишке кирди деген хадистер келет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жолдогу мусулмандарга зыян берүүчү нерсенин фазилети мына ушундай бейиш болот экен. Анын сообу бейиш гана болот экен. Эми карап көрүңүз. Ушул мусулмандарга зыян берип аткан бир гана дарактын жолдон кыйып алып койгон болсо, анын сообу ушундай болуп аткан болсо, эми жолдогу мусулмандарга зыян берип жаткан кандай бир мусор болбосун, же таш болбосун, же ошол жерде сасып жаткан бир өлүктүк болбосун, мына ошол нерселерди тазалап алып коюунун сообу кандай болду экен. Башка бир риваяттарда келет, бир киши ошол жолдо жаткан тикенди башка мусулмандарга зыян бербесин деп алып койгондугу себептүү Аллах Таала ошол адамдан ыраазы болуп, анын күнөөлөрүн кечирип жиберди дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы мына ушундай болушубуз керек. Башка бир мусулманга кандай зыян берген нерсе болгон болсо, ошол нерсени тазалап, ал нерсени мусулмандардан алыс кылып жүрүүбүз керек. Жана ошондой эле дагы жолдогу эле нерсе эмес, биз өзүбүз дагы башка мусулмандарга зыян берүүдөн алыс болушубуз керек. Мейли зыян бергенде,
тилибиз менен зыян беребизби же денебиз менен зыян беребизби, кандай бир зыяндын түрү болбосун, же башка мусулман бир туугандын көңүлүн оорутуп коебузбу, же башка бир мусулмандын мал жанына зыян берип коебузбу, же анын үй бүлөсүнө кандай бир зыяндын түрү болбосун, биз өз зыяныбызды алардан алыс кылышыбыз керек. Өзгөчө кошуналарга, өзгөчө ата энеге, өзгөчө бир туугандарга, тууган уруктарга зыян берүүдөн алыс болуш керек. Анын күнөөсү шариятыбызда өтө оор. Дагы бул хадиске биз карап көрө турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал кишини бейиште көрдүм деп атат. Бул бейиштин азыр бар экендигине далил. Аллах Таала бейишти дагы, дозокту дагы жаратып койгон. Алар түгөлүктүү жок болбойт. Бейиш азыр Аллах Тааланын сүйгөн пенделерин өз жыргалчылыктары менен күтүп жатат. Аллах Таала ыраазы болгон таква пенделерин, ихластуу пенделерин, дүйнөдөн зухуд кылышып, захид болуп жүргөн пенделерин, Аллах Тааланын ырайымынан үмүт кылып, пайгамбарга ээрчип, анын жолуна бекем болгон пенделерин бейиш азыр өзүнүн жыргалчылыктары менен күтүп жатат. Ушунун тескериси дозок дагы азыр бар. Дозоктун ичиндеги азаптар бул кафырлар үчүн даярдалган, мушриктер үчүн даярдалган, Аллах Тааланын каарын келтиргендер үчүн даярдалган, шайтандын жолун ээрчип, бул ислам динине тоскоолдук кылгандар үчүн дозок алар үчүн даярдалган. Урматтуу мусулман тууганым, бул хадистен дагы биз алуучу бир пайда, эми ошол жолдо жаткан бир даракты четтетип койгондун сообу бейиш боло турган болсо, эми ошол башка бир мусулманга биз пайда алып келе турган болсок, анын көңүлүн көтөрө турган болсок, анын үй бүлөсүнө жардам бере турган болсок, анын кандай бир муктаждары боло турган болсо, ошол нерселерди өтөп бере турган болсок, мунун сообу кандай болот экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадистеринде мындай дейт: бир мусулмандын муктаждыгын өтөп коюштук дейт. Ушул мен турган дейт, Медина мешитин айтат. Ошол жерде этикаф кылгандан дагы артыгыраак деп айтат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бүгүнтөн баштап баарыбыз өзгө чечим чыгарайлы. Мен мусулмандарга пайдасы тийген кандай иш болсо ошонун түрүн аткарамын, жасаймын деп ошого аракет кылайлы. Жана ошондой эле башка мусулмандарга бир зыян тие турган нерсе боло турган болсо, мен ал нерседен алыстаймын деп ар бирибиз өзүбүзгө убада кылып, чечим чыгарып ошол нерсе бекем болуп аткарууга тырышалы. Анткени бул мусулмандарга пайдасы жеткен ишти аткарыштык, аларга зыян берип аткан нерсени четтештик, тазалап жүрүштүк. Бул инсандын бейишке кирүүсүнө ушундай чоң себепкер болот экен. Бул да болсо Аллах Тааланын бир фазилети, бизге кичинекей эле ишти жүктөп, бирок анын соогун өтө улуу кылып койгон. Биз мына ушундай Аллах Тааланын рахматына, Аллах Тааланын фазилетине карап, бири-бирибиз менен шашылып аткарышыбыз керек. Өзгөчө бир эле мусулман эмес, жалпы мусулман үммөтүнө пайдасы тие турган иштерди биз көбөйтүшүбүз керек. Өзгөчө бул дүйнөдөн биздин өмүрүбүз өткөндөн кийин биздин артыбыздан барып тура турган садака жарыяларды көбөйтүшүбүз керек. Анткени бул өмүр өтө кыска. Бизден мурункулар дагы өтүп кеткен. Биз дагы бир күнү өтүп, бул дүйнөдө жомок сыяктуу болуп өтөбүз. Бирок дүйнөдөн кайтыш болгон кезде инсан бул дүйнөдөн кандай бир чоң байлыктарга жетпеген болсо, ал өкүнүчтүү эмес. Эч качан өкүнүчтүү эмес. Бирок бул дүйнөдөн өткөн кезде такыбачылык менен, намаз окуу менен, зекет берүү менен өтпөй турган болсо, мына ошол нерсе өтө өкүнүчтүү. Сиз дүйнөдөн бир байлыкка жетпей калган болсоңуз, ал нерсеге өкүнбөңүз. Бирок бул дүйнөдө сиз намаз окубай жаткан болсоңуз, орозо кармай жаткан болсоңуз, зекет бербей жаткан болсоңуз, эгерде малыңыз зекет өлчөмү жеткен болсо, ушул нерсени аткарбай аткан болсоңуз, бул сиз үчүн өтө өкүнүчтүү. Ушул нерселерди аткара албай, ушул нерселерге жетпей кеткен болсоңуз, бул сиз үчүн өтө өкүнүчтүү. Ошондуктан, урматтуу мусулман тууганым, баардыгыбыз бир жакшы ойлонуп, жакшы ой чечимге келип, акырет ишине аракет кылайлы. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.